Жети Көз районунун айыл аймактарынын 2021-2022 жылдары ичинде бюджетинин аткарылышы боюнча аудитордук текшерүү жүргүзүлдү. Аталган текшерүүнүн жыйынтыгында Жети Көз районунун бардык айыл өкмөттөрүн кошкондо каржы бузуулар 181 миллион 699 миң сомду түздү. Бул каражаттын ичинен калыбына келтирүүчүлөрү 105 миллион 830 миң сом болсо, аудиттин жыйынтыгы менен 96 миллион 200 миң сому калыбына келтирилди. Мүлүктү сактоонун камсыздалбашы деген классификация менен 81 миллион 171 миң сом каржы бузуу табылган. Андан тышкары мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө мыйзамдык бузуулар 51 миллион 158 миң сомду түзгөн. Бюджеттик каражаттарды алууда жана бюджеттен алынган каражаттардын ордун толтуруу жана башкаруу бузуулары болсо 718 миң сомду түзгөн. Капиталдык салымдарга жана курулуш иштерин аткаруу бюджеттик каражаттарды пайдалануудагы бузуулар 7 миллион 146 миң сомду түзгөн. Эми бул перечень абдан чоң классификациябыз. Мүлүктү сактоонун камсыздалбашы жана сатып алуулардагы мыйзамдын бузулушу райондогу эң чоң каржы бузуу булагы болуп эсептелген. Негизги каражат 81 миллион, ошол жанагы азыр айткандай негизги фондко катталбай калып атат да. Ошону анткени бизде текучий кадр болуп анча көп мезгилде бир айыл өкмөт башчы мезгилинде куруп, бүткөрүп, анан жумуштан кетип алып, ошол жумуш преемственность болбой калат. Бул бир фактор. Экинчисинен эл аралык фонддордон, башка каржы булактарынан бүткөн сос объекттер, например, Аэрофлотунан жана башка арызымдарына ушул сыяктуу каржы булактарынан каржыланган объекттердин документациялары кезинде бүтпөй калып, ошого байланыштуу кемчиликтер чыгып атат. Буларды биз азыр жою боюнча иш алып барабыз. Айыл өкмөттөрүнө караган муниципалдык мекемелерде ушул мыйзам сакталбай келет. Анткени ал жерде өздөрү внутреннийдагы положениясын бекитип, ошол положение менен иш алып барыш керек эле. Булар ошондой внутренний положенияларды, ички положенияларды бекитпей туруп эле баягы бир подрядчик болобу же бир поставщик болобу ошолор менен прямой контракт ушундай иштеп келатат да. Бул дагы эми каржы бузуулардын системасына, классификациясына кирет. Ошон үчүн буларды да жазып, эртең булар боюнча ар бир айыл өкмөткө, ар бир мекемеге, администрацияга ошол Ысык-Көл областынын президентинин өкүлчүлүгүнө сунуштарыбызды, анан жазма буйруктарыбызды жиберебиз. Жазма буйруктар биздин эсептөө палатасынын конституциялык мыйзамына ылайык бардык жазылган жазма буйруктар аткарылыш керек. Ошол жазма буйруктардын аткарылышы тууралуу кайра бизге бир айлык мөөнөттүн ичинде малым. Аталган аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгында чейшелүү кызмат өкүлдөрү жазма буйрук менен сунуштаманы беришет. Анда мыйзамды бузууга жол берген кызмат адамдарына карата чейшелүү чараларды район акими же айыл өкмөттөрүнүн башчыларына берүүсү тапшырылат. Каржы бузууга жол бергендерге дагы мыйзам чегинде жаза колдонулат. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык-Көл маалымат жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.